Бишкекте жол киренин арзандыгынан автобустун айдоочулары маршруттук линиясын таштап кетип жатышат. Бул тууралуу Борбордун вице-мэри Русланбек Акылбеков жакында эле билдирген. Арсен Кыдыралиев Борбордогу 288 маршруттук каттамдын айдоочусу. Ал акыркы кездери күйүүчү майдын басынын жогорулаганы кирешени азайтты дейт. Мындан улам ишин таштап чет өлкөгө кетүүгө камданып жүргөнүн айтат. Мен ушу тармакта эмгектенгениме 2007 жылдан бери ушу тармакта эмгектенип келем. Тактап айтсам 10 жылдан ашык болуп калды, кээде 12-13 жылдан жүзүү болуп калды. Билем ушу кесип менен эле келатабыз. 10 жылдан ашып кетти. Бул иштин таштоонун себеби мен ошого эле такалып атам. Актап айтат өзүн. Мындайча айтканда, орусча айтканда прибыль жок болуп атат. Рентабельность жоголду бул жумушта. Баары кымбаттады, бир гана ошо жол кереден бөлөк бүт кымбаттады, жол кере көтөрүлбөй, өзүн актабай калды. Биздин чыгымдарды жаба албай калдык. Өзүбүзгө прибыль эмес, чыгымдарды жаба албай калган күндөрүбүз болуп атат. Ушундан ойлонуп келем, мен деле жумуш таштап бөлөк ошо миграция болуп, мен дагы чет жакка чыксамбы деген пландап атам да енді. Чет жак болгондо азыр эки вариантым болуп атат. Мен Россияда да ошо өзүнүн маршруткада иштеген балдар азыр ошо Европада, анан Россияда биз группада сүйлөшүп атабыз. Алар ошо же Россияга чакырып атат, же Польшага чакырып атышат да балдар, или Литвага да ошол жакта да менде мүмкүнчүлүктөр болот. Мен ошо ойлонуп атам. Мен эле эмес, азыр күндөн күнгө бул маршрутканы таштагандар өтө көп. Күндөн күнгө таштап кетип атышат. Андан ары биз каарманыбыздан бул жумуштун кыйынчылыгын сураганыбызда биздин жумушта элдин ар кандай сөздү угасың, жакшы жаман айткандары көп болот деп сөзүн улады. 14 жыл аралыгында бул жумуштун кыйынчылыктары, ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Негизи жеңил жумуш болбойт, кыйынчылыгы бар. Бул жерден бизге эң эле болгон бирден бир себеп бул жумуштун кыйынчылыгы. Бул маршруттардын арасында деле айтылып келет, неблагодарная работа деп коет муну. Сен кандай жакшылык кылып атсаң деле баары бир өзүнүн ар кандай ой пикирлерин айтып, мындайча айтканда негативный пикирлерин айтып түшүп кеткендер көп болот. Анан бирден бир себеби бул жол акысы өзүн актабагандыгы да. Азыр жол акысы ушул данный этапта, ушул моментте мына жол акысы актабагандыктан мен так жана кесип айта алам, бир 50%-дан ашык балдар жумуштан кетип калган. Россия мамлекетинде автобуска деп атышат, ошо автобус айдаган, бирок ал жерде аябай автобус айдаган, общественный транспорт айдаган айдоочуларды өтө баалайт экен. Ушундай алар айтып атат, ушу жүргүнчүлөрдүн болгон мамилелери өтө чоң деңгээлде деп айтып атышат. Сага көргөзгөн уваженияларым мындайча айтканда ошо өтө чоң деңгээлде деп атышат. Если эмеге кетип калат болсок, Европага кетип калат болсок, ал жактан да фура, ушундай ар тармактуу жумуш аракеттери менен болобуз да, ар кандай жумуштар менен болуп калат ал жакта. Ал жактыкы кыйла эле айырма болуп атат. Биздин балдардын айтуусу боюнча, ошол жакта иштеп аткан балдардын айтуусу боюнча өтө чоң эле суммадагы айырма бар. Тактап айтсам, бул жерден биз бул жерде иштеп аткан маршруткадан биз өзүбүз эсептеп келгенде, бизге чын келгенде тапканыбыздан чыгашабыз көп болуп атат. Азыр биздин айын эсептеп келгенде, мындай орточо айлык менен эсептегенде бир 10-15 миң болот bizde. 15. Тиякта деген эч нерсе кылбайт экенсиң, айдаган деле билет экенсиң, болгону 80-90 рубльдан алып атабыз деп мына ачык айтып атышат. Жол кире убагында көтөрүлгөндө мындай абалга туш болбойт элек дейт ал өз сөзүндө. Кирешебиз азыр өтө эле аз болуп калды. Чындыгын айтканда, кирешемди деле айткандан уялып туратамчы. Азыр чын айтайын, мен лучше чыгашамды айтайынчы, баягы чыгашам мына 1,5 миң сом күнүмдүк турган иш, анткени хоч не хоч 1,5 сомго чыгашып алабыз, бул биздин жанагы расходтой турган дизелдик отунубуздун суммасы 1540 сомго чага күнүмдүк чыгашып атабыз. Эми анын өзүнүн майда чүйдө чыгашчылар да бар, эми анын баарын айтпай элем, эң эле мына көзгө көрүнүктүү эле чыгашасы да ошол азырдан моментте бизге. Балдарды кетип аткан балдарды кичине үмүттөр бар болчу, чындыгында баягы биз июнь окуяларында январдан бери эле келет да жол кере маселеси мененчи. Эми чын тактап айтсак 2012-жылы 22 апрелде 8 сомдон 10 сомго көтөрүлгөн боюнча мына 9 жылдын жүзү болуп баратат. 8-9 жыл жол кере көтөрүлөк да. Анан ошондо биз суранганбыз. Şu taqtab aytsaq, yanvardan beri surap kelatabыз, балдык зарлыкович өзү дагы бизге ошо обещать эткен. Ошолнун бир азыр 10 айдын жүзү болуп калды, дагы эле көтөрүлөк. Ошо маалда где-то 3000 айдоочу бар болчу январларда.
Ошондон биз июнь окуяларына чейинки күнгө чейин да бир ошо 50% калган болчу, 2000 айдоочу болчу. 2000 айдоочунда үмүт бар болчу. Мына азыркы данный ушул убакытта, азыркы убакытта ошолордун дагы 50-55% жумуштан кетип калды уже. Эгер ошол маалда жолду көтөрүп бергенде, бизде моундай көйгөй жаралбайт болчу деп мен ишенимди айта алам да. Эмнеге дегенде, ал маалда ошо балдардын өтө чоң үмүтү бар болчу, жол келе көтөрүлүп ушул жерде калып иштейбиз деген эле. Мына мен ошол күндөрдөн баштап ушул күнгө чейин канча бала кетип калды деген билем, канча бала машинасын сатып ийди, канча бала машинасын грузовой кылып, бөлөк грузовой жумуштарга да кетип калгандарын айта алам да. Жетиштүү турмушта жашап жатсак, балдарымды терилөө жетим кылып чет жерге кетмек эмесмин деген Арсен Кыдыралиев анын кесиптештеринин басымдуу бөлүгү чет өлкөдө да айдоочулук жумушка орношуп жатканын кошумчалады. Жетишсиз болуп калгандыктан, жетиштүү болуп турса анда балдарыбызды тирилөө жетим кылып эмнеге кетмей элек бөлөп элгечи. Ошол себептерден болуп атат да. Көбүнчөсү грузовой машина айдап атышат, иши кылып бүт эле водительский жумушка кетип атат. Була эме ушу тармактан кеткен бар эле водительский айдоочулук жумушка кетип атат да. Же автобус айдап атышат, же грузовой айдап атышат. Ушундай тармактарга кетип атат көбү эле. Анткени өзүбүз ошого шыктуу болуп калдык деп канча жылдан бери айдоочу болуп жүргөнгө. Эгерде жол кире көтөрүлүп калса, мен эле эмес, көптөгөн айдоочулар чет өлкөгө кетпей, учурда иштеп жаткан жумушунда калышы мүмкүн, дейт Кыдыралиев. Азыр баардык эле ушу маршруттук такси айдоочулардын бирден бир эле үмүтү бул азыр жол киренин көтөрүлүшү болуп атат. Эмнеге дегенде баарыңыздарга эле маалым, болгон бизге керектүү күндө сарпталуучу дизелдик отундун да баасы өтө кескин кымбаттап кетти. Көп эле нерсе, запчасттарды айтпай эле коелу, 2 эсе 3 эселеп кымбаттап кеткендер бар. Баардык айдоочулардын эле үмүтү жол кирени өзүнө туруктуу, жарашыктуу кылып көтөрүп берип, анан биз деле өзүбүздүн жумушубузга жараша баягы эмгек акыбыз болсо деген ойдобуз да. Бүгүн 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жол кирени жогорулатуу боюнча токтом долбоорун колдошту. Бул долбоор 1 ноябрда күчүнө кирет. Анда автобус жана троллейбустарда жүрүү баасы 11 сом, маршруткаларда жүрүү баасы 15 сом болот. Если жол кире көтөрүлүп калса, мен эле эмес, көп айдоочулар дагы калып калышы мүмкүн. Анткени биз эми билебиз да, баарыбыз группаларда сүйлөшөбүз, общий чаттарда көп эле айдоочу калып калышы мүмкүн. Мен эле кетем деген жокмун, кете турган айдоочулар көп, ушул автоматтан жок. Жол кире көтөрүлүп калса көп айдоочу калат жумушта. Анан даже келем дегендер да көп да кайрачы. Ал эми кийинки каарманыбыз 100 маршруттук каттамдын айдоочусу Шамиль Бексултанов. Ал жакынкы күндө Европага кетүүнү пландап жатат. Шамиль мырзанын иш таштоосунун бирден бир себеби да анын бүгүнкү күндө таап жаткан каражаты үй бүлөсүн камсыздоого жетишсиз болгону. 2 балам бар, семьям бар. Улуу балам 1,5, экинчим 3 айлык. Ошо 8 жылдан ашты. Ушу маршруттук таксиде иштеп жүргөнүмө. Ортодон үзүндүлөр болду. Жумуш жок убакта мигрант болуп Москвага барып келе калып, жоксо Алматыга барып келе калып, жүк ташып, ушундай башка сфераларда. Эми кайсы жак оңоюраак, жакшыраак, акча бар жерге чуркай берет экенбиз да. Ошондой үзүндүктөр болду ортодон. 8 жыл болду ошо иштегениме. Бирок 8 жылда чыгарган результатым деле анча жок. Үй бүлөдөн арттыра албай эле, же фундамент куюп, же үй баштай албай эле жүрдүк эми. Азыр болсо ошо кетип атабыз буюрса, кайра эле мигрант болуп кетип атабыз. Ошо Россияга чектеп койгон бизди, киргенге болбойт азыр 3 жылга чейин. Анан Европага жол ачтык буюрса. Ал жактын кетиши деле оорго турду. Виза деген бар экен, жол кире билети бар экен, ага чейинки документтери бар экен. Ошолордун баарына биздин койсто эсептеп чыгарып берет экен алдын ала эле канча кетерин. Ошол уже мен билет алып ушкача 140 миңден ашык кетти. 40 миң сом өзүм иштеп таптым быйыл. 100 миң болсо кредит алып кетип атам. Ошол кеткен себеп ошол болуп атат бизде. Жетишпей калды, эч жерибизге жетпей калды. Каарманыбыз жумуш таштагандан кийин унасын да сатууга туура келгенин айтат. Машинаны саттык эле, машинаны саткан акча деле карыздарыбызга кетти. Машинанын жартылайын берип, жарымын карыз болуп алды эле алган клиент деле. Ал деле кыйналып атат, бере албай атат. 2 ай уже просрочка узартып атат, уже бере албай. Ага деле эме болуп атабыз эми, сабырдуулук кылып, эми калган үй бүлөмө берип турат деп, мен кетип атам ошо алыс жака. Эртең менен турсаң эле мээңде бар да, бүгүнкүгө чейин иштеген эмне кылышым керек деген. Эртең менен турганда эле жазылат да ужечи.
элементарный үйгө алып барган сахарың, балаңдын памперси, ушундай аялыңдын үйгө деген нанга дегени, же болбосо чайга дегени расходдор эртең менен эле мээңе жазылат да. Ошону иштеп чыгыш керек. Эртең менен чыкканда эми бул биздики багы. Эртең кечке иштей берик, сага айдын аягында 30 000 же 40 000 зарплата берем деген жумуш эмес да. Эртең менен чыксаң бирде болот, бирде болбойт. Бир күнү таап кетесиң, ошол чайлыган ашкыдай таап кетесиң, келинчең аттарып бересиң, балага бир нерсе кыл деп. А кээ бир күнү ошону арттыра албай каласың, чыгара албай каласың. Чоң жагдайлар, чоң эртең менен чыктың, оюңда жок эчтеке. Техника биздики эртеден кечке иштейт. 16 саат иштейт техника. 16 саат иштеген техника бир айда 36 жолу бузулат. Бер жагы да майда чүйдөсү. Чоңдорун айтып эле, эртең менен чыгып мына деп ошол өзүңдөгү калооң менен чыгасың, ушунча үйүмө мындай кылып келсем деп. Чыктың бир жери бузулду, бүттү деп. Бүтүрө албайсың, ал акчаны таба албайсың. Кайра бирөөдөн акча сурайсың, жасап келгиче. Аны эртесин кайра иштеп бериш керек, ошо менен уже 2-3 күндүк эмең үйгө акча алып барбай баштайсың. Анан эл деле баалабайт деп. Ар кандай токтоп каласың, бизде жол тартыш, кандай токтойсуң. Биздин оюз койсо токтогуз деле келбейт да. Эл токтотот. Кантип бир баса албаган апа үчүн токтобойсуң бир жерге. Бул жолдон токтоп берип коюш десе. Кыргызбыз да токтойсуң, арттагы канча адам жаман көрөт, ким водители жаман көрөт. Чыгып терезесин чүрүп алып сөгүшөт. Атаңа, энеңе асылып сөгөт, жаныңа токтолот. Бир сөгүп да кетип калбайт да. 3 светофорго чейин сөгүшүп барат да. Ошол эми бааланбаган эмгек, ал деле биз үчүн оор. Андан ары ал өлкөдөгү инфляция жол киреге гана таасир бергенин айтат. Бизге солярка кымбаттай электе, карантинге чейин запчасть кымбаттай электе. Биздин андай жаман оюз жок болчу, анткени жетип аткан бизге. Тапканыбыз жетип аткан, 1,5 миң сомдон 1700 сомго чейин акча таап келип атканбыз үйгө. Ушул эле балдарга, семьяга, квартплатабызга бүт баана жетип ушинтип жаткан да. Ну эми башкалардыкындай ашыра албайбыз. Эми биз деген гос жумуш деп да элдер айтпайт. Бир жакка барсаң бизге элементарный кредит гана оформить эте алат экен 100 000 сомго чейин да. Ипотекага чуркай албайбыз. Бизде госто деп такыр мындай льготный нерселер ачылбайт экен. Мисалы үчүн балаңа деле, өзүң больницаңа деле, же бир жерге барсаң такыр льготный нерселер ачылбайт да. Бүт баарын өзүбүздүкүн өзү чуркайбыз. Лицензия алабыз. Патент алабыз ай сайын. Ошонун баары эле бүт өз чөнтөктөн. Кайра мамлекеттен жолду арендага алганыбыз үчүн өзүбүздүн директорат фирмаларыбызга биз кайра машинабызды иштеп аткан үчүн акча төлөйбүз. 5800 ушуга чейин. 5000ден 5800ге чейин. Ортодо ошону жана НДСтерден билинип турат, айырмаланып турат да, где-то 100 сом, 150 сом. Ошол расходтун баары кирет айсылыкта, ай сайын расходко. Азыркы тапка ошол 15 сом бизге жетишти. 15 сом 9дан кийин 20 сом кылып берсе, ошондо азыркы биздин расходторубуз жабалат, жетише алат үйгө продукту баардыгына. Андан ары карманыбыз кесиптештеринин арасында негизги ишин таштап, кошумча жумуш менен да алектенип жаткандар бар экенин айтат. Мен тааныган балдарда где-то бир 8-9 бала кетти, 6 бала Россияга кетти, 3 бала Европага кетти. Биз ошо балдар кеткенден кийин бизде жумуш болуп атат, жумуш бар, иштесеңер болот дегенден биз да кетип атабыз. Биздин 100дөн 2 бала кетти. Чын өзү менен чогуу иштеген балдардан 2 бала кетти. Европага кетти. А Россияга биздин 100дөн 4 бала кетти. Маршруткадан чыккандар мындайлар чыгып атат. Машинасы менчиктер чыгып атат, машинасын сатып атат. Машинасын сатып, же ал эме мал алып айыл жерине барып, же болбосо ошонун ордуна эле грузовой машина кылып алып, анан 10 миңге, 7 миңге машинасын сатса, 5 миңге андан начарыраак грузовой машина алып, $2000 менен кээ бирөө картошка ташып атат, кээ бирөө пияз ташып атат, кээ бирөө алма өрүк ташып атат. Ушундай убактар болуп атат, башка эле жок. Бексултанов чет жерде бир аз убакыт иштегенден кийин үй бүлөмдү, балдарымды да алып кетем. Айла жоктон кетип жатам. Бизде мигрант болбогула, Кыргызстандан кетпегиле деп сөзүн жыйынтыктады. Мен үй бүлөм 10 айга чейин бара албайт. Польшада вид на жительство өткөн 10 айдан кийин. Ошону алгандан кийин келип, семьяма виза ачып, анан алып кетем, Кудайым буйрса. Бизде трудовой договор 3 жылдык. 3 жыл иштей алам, ал жерге барып эмгектен алам 3 жыл. 3 жылдан кийин кайра жаңыртылып берилет трудовой договор. Андан кийин дагы улантып иштесем болот.
вид на жительство берсе да шарттар бар экен, ошол жерге окутканга, балдарды дарылатканга шарттар берет экен. Вид на жительство алганга чейин андай шарт бербейт деп угуп атам, бирок барып көргөм. 3 жылдык түздүк, биринчи азыркы для начала 3 жылдык экен, ошону түздүк. 3 жыл эмгектенип көрөлү, анан келгенден кийин балким дагы барып эмгектенели. Же ага чейин өз жерибизге отурташып бир нерсе кылып алабызбы, өзүбүзгө келечек түзүп алабызбы, 3 жылдын ичинде түзүп алсак, анда кайра барганга болбойт да, өз мекенибиз эле өз мекенде. Кыргызстандыктарга эмне кең келечек каалайм. Бизде мигрант болбогула, өз мекениңерди сүйүп, өз мекениңерди эмгектенгиле. Мигрант болгон бир себеби жашаган жайың болбогон үчүн кетесиң. Ошого жай издейбиз да, бизде жашаганга жайың жок, квартплата менен квартиралап жүргөн балдар чоңойсо ошол эле кыйын болуп атпайбы. Жашаганга жай тургузуп алсак, анан келебиз Кыргызстанга. Силерге кааларым ошо Кыргызстандан кетпегиле, Кыргызстандын жаштары азайбасын. Эртең жоо келсе, мага окшогон жигиттер Кыргызстанда туруш керек. Биз мигрант болуп кетип атсак, эртең жоо келсе ким туруп берет? Биз Кыргызстандан кетпейли, жакшы жашоо болуп кетсин.